Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу мекендештерим, урматтуу мусулман бир туугандарым, Аллах табарак ва таала буйруп, бул неаматтарды караңыз. Аллах берген неаматтарды, жакшылыктарды караңыз. Албетте Аллах берген неаматтарды эсептесек, эсебиге жетпейбиз биз. Көз неаматы, кол неаматы, булт неаматы, булардын бардыгы бизге берген жакшылыктар. Биз жакшылыктарга намкөрдүк эмес, шүгүрчүлүк кылышыбыз керек. Шүгүр дегени Кудайыма шүгүр эмес. Бул өзбек туугандарыбыз Абдурайым аканын жүзүн багы ушунчалык адамдын колу гүл деп бекерге айтпайт атам. Адамдын чындыгында колу гүл. Эгер кылса, бул Аллах берген неаматтарды туура жолго иштетсе, эгер бул нерселерди иштетсе туура жолго, чындыгында неамат бул, жакшылык бул. А эгер туура эмес колдонсочу, туура эмес жаман жолго колдонсочу, жамандыкка колдонсочу, албетте адамдын колунан бандиттик дагы, адам өлтүрүү дагы, чегүү дагы, ичүү дагы бардыгы келет. А тескерисинче жакшылык дагы, жакшылык кылуу дагы, даватты жайылтуу дагы, ислам иманды реклама кылуу дагы бардыгы колунан келет. Ошондуктан жакшылыкты кылайлы, жакшылыкты гана кылайлы. Аллах берген бул неаматтарга, наз неаматтарга шүгүрчүлүк кылайлы, урматтуу мусулман бир тууган. Албетте дыйканчылыктан чындыгында артында экенбиз өзбек туугандарыбыздан, булар өзгөчө жүзүмдү дагы, алманы дагы кетирет экен, бактарды азыр кезип жүрөбүз. Аллах ыраазы болсун бардыгыбыздан. Аллах бизди колдосун. Ар бир нерседе үлгү алайлы бири-бирибизден. Жетишпеген жактан жетиштирейли. Бизнесте дагы мисал Өзбекстанда жок нерсе Кыргызстанда бар, Кыргызстанда жок нерсе Өзбекстанда бар. Мисал убагында бу Абдурайым ака да бизге бишекке убагында жүзүм жеткизип турган, алмалар жеткизип турган, убагында казага башкага өткөзүп турганбыз. Айта турган маселе, кыла турган иштерибиз өтө көп. Элчиликте, достчулукта кыла турган иштерибиз өтө көп. Достугубузду Аллах бирдиктүү кылсын. Акыретте жүзүбүздү жарык кылсын. Эч качан шерменде кылбасын.